Бишкек шаарынын Кулатов көчөсүндө жайгашкан бул эмерек цехи акыркы бир жумадан бери тынымсыз иштеп жатат. Жасалган керебеттер борбор калаадагы обсервацияларга, аймактардагы ооруканаларга кайрымдуулук илетинде жөнөтүлүүдө. Эмерекчилердин башын бириктирип кайрымдуулук иштин башында тургандардын бири жеке ишкер Эрмек Үсөнакунов. Анын айтымында кыйын кырдаалда кол куушуруп отурбастан жардам берүүнү максат кылышкан. Керебеттерден тышкары 2 дана кычкылтек концентраторуна да заказ беришкен. Анан мынабеки 6-чы шаардык клиникага дагы 20 керебет кетти. КГМда өзлөр обсервация ачып жаткан экен, ал жерге 20 керебет кетти. Карагат обсервациясына 10, Покровкадагы обсервацияга дагы 10 керебет кетти. Кочкорго, Жумгалга жана чалып жаткан Актала, Ат башы, Нарын региондоруна азыр керебеттер даярдалып жатат. Айрым эмерекчилер тиешелүү жабдыктар менен камсыз кылып жатышса, кээ бирлери өзүнүн убактысын, күчүн жумшап бекер иштешүүдө. Бир жуманын аралыгында 100дөн ашык керебет, тумбочкалар жасалган. Колундагы кромкаларын алып келип атышат, фурнитураларын алып келип атышат. Биздин өзүбүздүн бул жерде поставщиктерибиз бар да. Ошолор баарын колунан келгенче баарын жардамдарын берип атышат. Дагы да болсо биздин өзүбүздүн мебелчик байкелерибиз, биз башка жагынан жардам бере албасак дагы өзүбүздүн кара күчүбүз менен жардам берели, биз бекер чогултуп берели дешип, дагы да болсо даже доставкаларга деле өзүбүздүн машиналарыбыз менен кылып беребиз дегендер чыгып атышат. Ал эми бул жайда болсо керебеттердин матрастары чогултулган бул төшөнчүлөрдү жаздыктарды кала тургундары жардам иретинде алып келишкен. Карапайым элден келген. Биз баягы мебелчиктердин биримдиги тияктан керебеттер чогултуп атканын угуп, анан телефон чалып эле УЛЖ менен байланышып, анан биз да жардам көрсөтөт элек деп эле ошол элден келген жардамдарды ушул жака чогултуп. Бул матрастын баары ошо элдер алып келип берип атат. Элдер алып келип берип атат, биздин коллективдер алып келип берип атат, коллегалар алып келип берип атышат. Анан бул жерде ошол бүт баардыгы. Анан үйүндөгү төшөктөрүнөн бери алып келип берип атышат байкуш элдер. Элдерден кайрымдуулук үчүн келип жаткан төшөнчүлөрдү чогултуп, алардын эсеп кысабына Гүлүмжан Сыдыгалиева аттуу эжекебиз көз салат. Гүлүмжан айымдын айтымында учурда матрастар, жазыктар жетиштүү. У нас сейчас немного финансовое уже затруднение идет, поэтому мы хотели бы, если бы нам предоставили бы материалы, у нас рабочая сила бесплатна, у нас мебельщики готовы, сборщики готовы бесплатно дальше же продолжать. Бул кайрымдуулук ишин баштап колунан келген жардамын берип жаткан эмерекчилер демөөрчүлөргө муктаж. Анткени тиешелүү жабдыктар менен камсыз кылуу маселеси турат. Эмерекчилер колдоо болсо керебеттерди бекер жасап, өлкөнүн бардык аймактарындагы ооруканаларга таратсак деген аруу тилектери бар.